урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылуумдун себеби мен ушу күйүттөн кыйналып, 4 балам менен кыйналып келатам ушулга чейин. Мен сизге кайрылганымдын себеби 2025 жылдын 9 сентябрь күнү мурунку күйөөм Тахирбек 12 жаштагы кызымды зордуктап, ыдык көрсөтүп жүргөндүгү ачыкка чыгып, 13 сентябрь күнү, 13 сентябрга караган түнү күнү бул Куланбаев Тахирбекти жана бир тууган карындашы Куланбаева Тахминаны Кордайдан, Казакстан границасынан Кордайдан кармап келишти. Ошондой эле 2026 жылдын 16 январында Бакай Ата райондук соту Куланбаев Тахирбектин күнөөсү табылып, далилдер менен 20 жылдык эркинен ажыратылды. Анын жанында жүргөн Куланбаева Тахмина карындашы өч алуу максатында ар кандай жалган жалалары менен мени тамталашып жатат деп ар бир жогорку кеңеш жакка чейин чыгып сүйлөп, менин жашы жете элек жаш тырнактай кызымдын аброюна шек келтирип, ар кандай жалалары менен мени калпычыга чыгарып, элдин арасына ушундай терс таасирин көрсөтүп, 4 бала менен ушул убакка чейин сүйрөп келатат. Буга колдоо көрсөткөн Саламаттык сактоо министринде караштуу кызматкерлер, тактап айтканда экспертизада иштеген врачтар буга Куланбаева Тахминага жалган маалымат кагазын чыгарып берип, ички иштер башкармалыгына түшкөн кагаздар толук такталбастан менин үстүмө иш козголгон. Мен Англия мамлекетине 6 айлык контракт жумушуна кеткен учурда менин үстүмөн 1,5 ай өткөндөн кийин үстүмөн иш козготуп, жалган маалыматын алып келип, мен кайра контрагымды бузуп, Кыргызстан мамлекетиме кайтып келүүгө туура келип отуру. Бул жерде сиз канчалык акыйкат менен күрөшүп жатканыңызга карабастан, Кыргыз мамлекетибиздин кызматкерлери бул акыйкатты колдобостон өзүнүн ар кандай жол-жоболору менен салып, буга Зөкүрдүн баягы зордуктаган кылмышкер күйөөмдүн карындашына, өч алам деп жаткан карындашына колдоо көрсөтүп, Айсаркан Машановна биздин эл шайлаган эл өкүлү Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде отуруп алып, мынакей педофилдин карындашына колдоо көрсөтүп, мен ушуну Фейсбуктан көрүп, Айсаркан Машановна кайынсиңдиме Куланбаева Тахминага колдоо көрсөтүп жатканын угуп, жеке номерин алып, өзүнө байланышка чыгып, колдоо көрсөтпөсүн суранып, жагдайды түшүндүрүп, бул бунун бир тууганы кылган иши чын экени такталып, ошондуктан 20 жыл эркинен ажыратылды, бунун күнөөсү табылып деп мен кайрылган учурда, Айсаркан Машановна мени алдап, мени соротуп, мен сиздин үнүңүздү уктум, эртең Куланбаева Тахминаны келсе өзүнө жараша ответ берем деп, мен кууп чыгамын кабинетимен деп алып, мени соротуп коюп туруп. Эртеси күнү 26 июнь күнү кайынсиңдимди коомчулукка колдоп, парламентке шайлап, парламентке ата-энелердин атынан чыгарып, бул жерде бир жаш өспүрүм кыз 30 баланын
жабырлануучусу болуптыр деп кече парламентке сүйлөп чыккан. Бул элдин атынан келдим деп туруп бул жакта менин кызымдын тагдырын талкалаганы аз келгенсип, эми аброюна шек келтирип, Садыр Нуркожоевич, бул менин күйбөгөн жеримди күл кылып, күйүттүм күч болуп ушул жерге сиздин астыңызга кайрылуу жасап келип отурам. Бул эмне деген акмакчылык, Садыр Нуркожоевич. Кантип бул акылга да сыйгыс нерсе го. Жаш өспүрүм кыз 30 баланын жабырлануучусу болуп жатат деген нерсеге бул кандай түшүнсөк болот? Ошондой эле Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылат элем. Ушул кайын сиңдимди ар кандай жалган жалалары менен мени 4 балам менен окат кылдырбай, тынчтык бербей сүйрөп келатканына мыйзам чегинде карап, мага жоопко тартып берүүңүздү суранат элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Айсаркан Нашановна бул депутат өзүнүн мандатына ишенип, мынакей Зөкүр жанагы зордуктаган күйөөмдүн карындашына колдоо көрсөтүп, кызымды кордогон аз келгенсип, кечээнкү парламентте аброюна шек келтирип, мени басмырлап, бул мындайча айтканда, бул педофилдердин эмесине колдоосуна жол көрсөтүп, жол берип, бул колдоо көрсөткөнүнө, бул мени да кордоп, балдарымды да кордоп жатканына мен чара көрүп бериңиз, суранам. Мен чыдай албай калдым 4 балам менен. Ата-эненин аркасынан атын жамын алып, ата-эненин атынан чыкты деп, ата-эненин атын жамынам. Бул киши 30 баланын жабырлануучусу, бир жаш өспүрүм кыз деп жалган маалыматын көтөрүп чыгышты кечээнкү 26-июнда парламентте. Бул не деген шермендечилик, Садыр Нуркожоевич, бул эмне деген акмакчылык бул. Бир тууганы кызымдын тагдырын талкалаган аз келгенсип, эми аброюна шек келтирип, минтип азаптаганы, бир тууганын азаптаганы аз келгенсип, эми өзү кошулуп алып, 4 бала менен сүйрөп азап тозокко тыгып келатат. Мен сизден суранат элем, ушуга чара көрүп бериңиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизден чын жүрөктөн жардам сураймын. Менин кайрылуума көңүл бурушуңузду сураймын. Жабырлануучу катары жардам сураймын сизден. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, мен сизге ичимдеги күйүтүм менен кайрылып турам. Мен өзүм Талас облусунда Бакай Ата районунун Ак Төбө айылында 1986-жылы төрөлгөм. Мен сизге кайрылуу жасап жатканымдын себеби 2025-жылы 9-сентябрь күнү мурунку күйөөм 1976-жылы төрөлгөн Куланбаев Тахирбек 12 жаштагы жаш өспүрүмдү кызыма зордуктап, ыдык көрсөткөнү ачыкка чыгып отурат. Сентябрдын 13-үнө караган түнү Бакай Ата райондук укук коргоо органында иштеген кызматкерлер Куланбаев Тахирбекти жана бир тууган карындашы Куланбаев Тахминаны Казакстанда Кордойдо качып бараткан жеринен кармап келишкен. Андан кийин 2026-жылы 16-январь күнү Бакай Ата райондук соту тарабынан Куланбаев Тахирбектин күнөөсү табылып, далилдер менен 20 жылга эркинен ажыратылган. Андан кийин ошодон бери Куланбаева Тахмина бир тууган карындашы мага ошодон бери өч алуу максатында мага тынчтык бербей, ар кандай жалган маалыматтары менен үй талашып атыр деген жалган сөзү менен үстүмө иш козготуп, арыз жазып, Талас облусунун УВДсына барып, андан кийин мен сот бүткөндөн кийин
6 айлык Англия мамлекетине чакыруу бар кагазы чакыруу келип калгандан кийин балдарымды багуу максатында мен Англия мамлекетине балдарымды багуу максатында балдарымдын келечеги үчүн ден соолугумдан айрылып калганына карабастан белимди бекем бууп Англия мамлекетине кеткенмин. Бул киши бир тууган карындашы менин жоктугума пайдаланып 1,5 айдан кийин саламаттык сактоо министрлигине иштеген кызматкерлерден, тактап айтканда, экспрессиядагы иштеген врачтардан жалган кагаздарын чыгартып, мени уур токмокко алып салды деп, мурдумду сындырып салды деген жалган кагаздары менен келип мен үстүмөн иш козготкон. Мен кайра иштей албастан Англия мамлекетинен 6 айлык түзгөн контрагымды бузуп Кыргызстанга кайтып келгенге туура келди. Андан кийин бул иш болбостон эле эл шайлаган эл өкүлү Айсаркан Нышановна, биздин депутатыбыз, мынакей бул Facebook баракчасынан бул сүрөттөрдү таап, Айсаркан Нышановна менин күйөөмдүн карындашына колдоо көрсөтүп, бул зордуктаган зөөкүр күйөөмдү чыгарууга жардамын салып, 90 баланын атененин арасына кошуп, бул бир тууган карындашын чыгарууга жардам берип жатат, кол сунуп. Мен ушул колдоо көрсөткөнүн угуп, мен Айсаркан Нышановнанын жеке номерин таап, мен ушул кишиге кайрылдым. Айсаркан Нышановна, сиз колдоо көрсөтпөңүз, бул чындап эле зөөкүр менин жаш өспүрүм кызымды зордуктап, коркутуп, ыдык көрсөтүп келгендиги чындык бул. Сиз буга колдоо көрсөтө турган болсоңуз, мени 4 балам менен тебелегениңиз болот. Акыйкатты тебелегениңиз болот, акыйкатты чапканыңыз болот. Айсаркан Нышановна, мен сизге балдарым менен карганам, үстүндө Алла менен карганамын деп ачык айтып, түшүндүрүп айтып берген учурда, бул киши мени сооротуп, сизди уктум, эртең Куланбай Тахмина келсе, мен жообун беремин, эч кандай колдоо көрсөтпөймүн деп мени сооротуп алып туруп, 2026 жылы кечеүнкү 26 июнда кайын сиңдимди колдоо көрсөтүп, атененин аркасынан киргизип, атененин аркасынан атынан келдим деген атененин атын жамынып алып, бул жерде өзүнүн бир тууганын сактоо амалында, коргоо амалында жаш кызымдын тагдырын талкалаганы аз келгенсип, бул жерден 30 киши жаш өспүрүм кыздын жабырлануучусу, 30 баланын жабырлануучусу болуп атат деп, бир жаш өспүрүм кыз деп, бул жерден тырнактай кызымдын аброюна шек келтирип өтүштү. Садыр Нуркожоевич, мен ден соолугум мен да алыша албай калдым. Мен алым жетпей калды.
жардам күтөм мен сизден. Акыйкат түрүндө акыйкатка чыгарып, ушул жалган маалыматы менен мени 4 бала менен ушул сүйрөп, мага дагы тозок азапты көрсөтүп келаткан үчүн жоопко тарт беришиңизди суранамын. Менин кайрылуума көңүл бурушуңузду каалаймын чын жүрөктөн. Балдарымдын укугун коргогон мен жалгыз бой энемин. 4 балам үчүн башымды бийик көтөрүп турган мен жалгыз энемин. Жоопко тарт беришиңизди суранамын. Менин кайрылуума көңүл бурушуңузду каалаймын чын жүрөктөн. Балдарымдын укугун коргогон мен жалгыз бой энемин. 4 балам үчүн башымды бийик көтөрүп турган мен жалгыз энемин.